Америка сен жеттің, елдің түшүнүгү бүттү, сен бир эме кылап тапкандайсың да бул жерденчи. 7 айлык эмчекте баланы таштап туруп келген да. Нервиңди успокаивать этип, баардык нерсени унутуп, концентрация ушул жакка болот да. Иштесең, иштейсиң деген ушул жакта да. 2 жылда деле ийгилик жаратып коюу мүмкүн да. Мисалы, $550 бир картина деп мен айттым да. Намыстанбай иштеш керек, эмне жумуш болсо. Азыр деле ошондой. Карыздан кутулуш керек болуп. Анан подвалдан таунхауска жеттик анан. Кыргыздын миңдеген кыздары Европага, Турцияга, Америкага миграцияга жөнөп жатканын жакшы билебиз. 10 жыл мурун миграцияга Америка Кошмо Штатына, Нью-Йорк, Бруклинге келген Назгүл бүгүнкү күнү дал ушул жерден сонун үй алгандагы Америкада өзүнүн бизнесин ачкан. Ата журтка болгон сагыныч, бизнес, айтор жеке турмушу тууралуу бардыгына ачык сиздер менен бирге маек курабыз. Отправлять деньги своим родным и близким из любой точки мира стало еще быстрее и проще через систему РИА. При помощи системы РИА можно отправлять деньги в Кыргызстан прямо на М-банк. Для отправки денежного перевода нужен только номер телефона, а деньги поступят в течение 10 минут. М-банк. Переводы без границ. Бул жерде кандайсың? Келгиле, жакшы кандайсың? Менин атым Саната. Таанышканыма кубанычтамын. Сонун койбуз Кыргызстандагыдай. Кыргызстандагыдай эми өз Америкада жашап атсак дагы үйгө келгенде кичине Кыргызстандын атмосферасын кылгыбыз келет да. Азыр биз камерабызды өчүрбөй туруп, эгерде кичине мындай ыңгайсыз суроо болсо кечирим сурайм. Сиздин үйүңүз менен таанышсак болобу? Америкадагы кыргыздар кандай жашайт? Биздин көрүүчүлөргө кызык. Макул күн таанышсак болсо да. Бул уулуңуз? Бул уулум Амир. Амир, хай деп коебуз. Амир, хай. Салам деп. How your Kyrgyz language? Жакшы. Ооба, жакшы. Бул жак эмне кантип көрсөтөбүз эми. Ар бир сиздин эмгектериңиз, кол өзүмдүн колумдан жасалган эмгектерим булар менин. Назгүл айым мына ушундай сонун шуурудан чыгармачылык менен алектенген, ал жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Мындай эле. Бул жакка эме океан жакын аябай эле. Океан жакын. Бияк балкон экен, э? Бияк балкон бат эле Бруклин. Брайтон Бич жакын. Брайтон Бич океан жакын аябай. Достор, сөз ортосу Америкадагы жашоо тууралуу Назгүл эжеден сурагыбыз келди. Себеби Назгүл эже өзү жууп тазалаган, мындай айтканда, клининг компаниясындагы ачкан. Бир топ келген мекендештерибизге дагы жардам берет. Деги эле Америкада бутка туруп жогорулап кетүү канчалык деңгээлде мүмкүн? Бул ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша болот, кылган иш аракетине байланыштуу болот. Мисалы, 2 жылда деле ийгилик жаратып коюу мүмкүн да. Эмнеге тиешелүү ал? Бул сапат адам менен алек болбош керек да. Бизде көбүнчө баягы кыргызчылык бар да. Биз артка көп кайтабыз, артка нерсени көп эстейбиз дагы. Адам менен алек боло берет да. Мисалы, көпчүлүктө мен байкаганым, мен типтир бош сөз, куруш сөз деген сыяктуучу. Мындай нерсеге маани бербеш керек да. Бул жак только өсүштү ойлош керек. Кандай жумуш кылсам, талыкпаган эмгек, изденүү. Америка багы Москва көз жаштарга ишенбейт дейт. Америкачы? Бул жактын ар кимдин, бул жерде да кайра эле ар кимдин көрүүсүнө жараша да. Мисалы, азыр көчөгө чыгып бир кыргызды кезиктирип, Америка кандай десең, Американын жалаң мусорун же бомшун же көргөн бир жаман жерин айтат да. Ошол эле катарда бир адамга жолуксаң, ал Американын эчен кылым мурда салынган имараттарын айтат, жетишкендиктерин, экономикасын айтат. Сиз эмнесин айтат элеңиз? Мен жетишкен жагын көп айтат элем. Мен көбүнчө мындай жакшы жактарын көрөм, жакшы жактарын билем да. Жанагы минус жактарын айткандарга дагы кошулбойм мен. Анткени Америкада мүмкүнчүлүк көп. Бул жакта иштесең, иштейсиң деген ушул жакта да. Сиздин келгениңизге канча убакыт болду? Ал күндөрдү эстеп берсеңиз. Келгениме февралда 10 жыл болду. Ал күндөрдү эстегенде, ал ошо кандайча сапар тартып калдыңыз? Сапарыбыз, мен конок болуп келип, анан калып кеттим. Бирок биздин менин максатым иштөө болчу. Баягы жашырганда эмне, артта карыз, кредит, ошол кездеги ушул 7 айлык эмчекте баланы таштап туруп келгем да. Ошол
үй бүлөнүн жүгүн артып кетүү, карыздан кутулуу башкы максат болуп келип, андан ары жакшы жактарын көрүп, кийинки шагтар жасай бердим да. Мынтсе болот экен, антсе болот экен. Жакшы иштеп, кагаз кылып дегендей, балдарды жакшы жашоого эмне үчүн жашабаш керек, эмне үчүн бул кылган биз кылбашыбыз керек деген үмүт менен гана кете бердик. Ошондо жалгыз келдиңиз. Азыр үй бүлөңүз менен бул жактасыз? Үй бүлөбүз менен жалгыз келип, анан 4,5 жыл дегенде жана 7 айлык баламды көрдүм да, 4,5 жашында келди да. Демек сиз ошо биринчи күндөн баштап кагаз иштери менен алектенген экенсиз да, балаңызды көрүү үчүн, Балдарды көрүү үчүн, балдарды жакшы жашоого жеткирүү үчүн, ошо ушул жакта окуса, ушул мен көргөн жерди көрсө деп, жакшы жер көрсөм деле тилек ниет кылып жүрчүмүн да. Балам ушул жерди басса, могул университетте окуса деп күн сайын баягы кыялданып жүрчүмүн. Анан келгенден кийин эмес, 1 жылдан кийин мен чечилгем да, калыш керек экен. Бирок артка кайтам деген оюңуз бар болчу. Артка кайтам деген ой менен келгем, ушул карыз кутулса эле кетем деген ой менен келгем. Бирок Кудай буйруп ушул жактан насипти чачып койгон экен, 10 жыл болду. Маселеси Америкада кандай? Үй маселеси Жаңы келгенде каяка келдиңиздер эле? Жаңы келген подвалга келгенбиз, кирип эле подвалга түшкөн, подвал ошол жак арзан, баягы документ болгондуктан подвалда сыймайт деп ошол жакта бир туугандарыбыз менен. Мындай үйгө ээлик кылыш үчүн канча убакыт, канча каражат, кандай энергия керек? Энергия токтогон, талкпаган эмгек керек. Мен мисалы 12 саат 7 күнү иштеп аттым, 13 саат да. Ошол 5,5 жыл бир жерде иштедим да, стабильный доход керек. Анан чарчабаш керек адам. Выходной дегенди билчү эмесмин да. Ошондой подвалдан, анан подвалдан таунхауска жеттик анан. Көрсөк анда. Ооба. Өзүбүзгө аябай жакты. Момундай сонун коозукту кадимки мончоктор менен, шуурулар менен Назгүл эже тизип чыгат. Бул жумуш менен эс алам деп айтат. Өзгөчө Америкадагы бир көйгөй бул нервти эс алдыруу, ошо менен көптөр күрөшөт экен. Сиз муну жазып Бул аябай жакшы терапия да, адамдын нервин успокаивает, ошондой эле жакшы идеялар жаралат, буну жаратып аткандачы. Өз колуңдан жаралган буюмду карап отуруп өзүнчө рахат да. Карасаңыз, буларды кандай кылып тизип чыгыш керек? Булар ар бир өңүнө тандап алып, мындай мисалы цифралар менен келтирип сайып чыгыш керек. Келтирип ар бир жашылды. Бир аз агышыраак болсо? Агышыраак эме бар. Мончок бар да. Тизип чыгыш керек, ар бирин өзүнө келтирип. Эгерде өңүндө келтире албасаң, бул ачылбайт да. Жаңылбаш керек. Жакшы, мындай сонун керемет. Көз керек, аябай көз керек. Сабыр да керек. Өзгөчөлүктөрүн айтып бериңизчи ишиңизден. Өзгөчөлүк мен эмне деп айтабыз бул? Бул сайманын түрүнө кирет. Сайма бул мончок менен сайма саю деп айтылат. Мурда биз жип менен толтурчу элек го, бала күнүмдөн толтурчумун да. Анан мен ушу бир нерсе менен алек болбой отура албайм. Жумуштан келип үйгө жөн эле телефонго убакыт кетирип, антким келбейт, андан көрө 1-2 саат болсо да бул менен алек болом да. Өзүмө келип калам кадимкидей. Эригип алып каласың. Өз колуңдан жаралган. Бул мончокторду каяктан аласыз, шууруларды? Бул ошо даяр келет, Украинадан келет. Amazon сайтынан заказ берем. Заказ берип ошол өзүм каалаган. Бүт бардык бар Amazon'до. Гипс да бар, моундай түрлүү мончоктор бар. Азыр Instagram деген бар го, Instagram'дан ошо заказ бергем кээ бир. Тюльпан азыркы кез. Достор, эң сонун кооздукту Назгүл айым жаратат экен, бардыгын мончок шууру менен жасаган көрүп жатабыз. Буга канча убакыт керек? Мисалы айталы. Мисалы ар бир өзүнчө жасалат. Биринчи тизилгенден башталат да. Анан кийин жалбырак куруп 1 жума кетет, мисалы бир ушундай кооздукту жаратыш үчүн 1 жума кетет. Сиз эмнеден баштап жасап баштадыңыз буларды? Мен бул жака келгенден кийин бир нерсе менен алек болуш керек болду да. Мисалы жөнө туруп бирөө менен ушакташып телефонго кеткен куру убакыттан көрүп, адамды ошол терс сапаттан арылтат деп айтсам болот да. Бул жөн убактын кетпейт. Жумуштан шашып келип мен ушуну жасайм деп, кече жалбырактын учу чыкпай калды эле, ошону жасайм деп шашып келесиң да, мисалы. Бул жакшы жактары нервиңди успокаивать этет. Бардык нерсени унутуп, концентрация ушул жака болот да. Ушуну гана ойлойсуң.
жакшы жагы аябай көп. Адам бир нерсе менен алек болуш керек, колунан бир нерсе алаксыш керек, өсүш керек. Мен билишимче ошо сизде айтышат клининг компаниясы бар деп. Ал идея кандай келген? Деги эле Америкадагы бизнес. Бул эми чоң клининг компания эмес, бул сиңдим, эжем болуп биз жумуш менен камсыз кылабыз. Азыр келип аткан жаш келинчектерди, кыздардын бардыгын камсыз кылабыз. Көп эмес, 2-3 мисалы салыңызды кошуп атабыз, 2-3 кыз болсо дагы нандарын таап жеп, Кыргызстанга акчаларын салып, үй бүлөлөрүн багып атышат. Анан келечекте чоңойтсок деген компания кылып чоңойтсок деген тилек бар да. Азыр компания эмес бул. Бирок жумуш орду менен камсыз кылып атабыз. Эмне менен алексиз азыр? Алек ошол клиник кыздарды жумушка жөнөтүү, жумуш кабыл алуу, ар бирине туура багыт берип, кээ бирлер адрести таппайт, кээ бирлер эмне менен жумушту билбейт. Ошо үйдө отуруп эле Алекпин. Назгүлжө, сизге азыр мисалы Американын босогосун аттагандар бул жерде кризис болуп атат, кыйын болуп атат дейт. Ал учурда кризис беле же сиздер деле ошондой кыйналдыңыздарбы? Биз келгенде деле жумуш мисалы мен бере салам деген болгон жок. Азыркыдай эле система болчу. Издениш керек. Эмне жумуш болсо иштеш керек да. Мен ушу Кыргызстандан келип анан бала багамбы деген темаларды угасың да азырчы. Ал эч уяты жок. Ал сен бирөөнү уурдап аткан жоксуң, бирөөнү ыйлатып аткан жоксуң. Сен ак эмгек менен нан таап атасың да. Эмне жумуш болсо иштеш керек да башында. Биз үй жыйнадык, кемпир карадык. Анан ошону намыс кылып сүйлөшкөндөр болду. Ай, ошол жакка барып кемпир карайсыңарбы депчи. Биз ошол учурда келип азыркы учурдагы жаштарга да айтып кетем да, намыстанбай иштеш керек. Эмне жумуш болсо келип эле мен сразу тиги окуп анан диплом алып иштеп кетем деген жаңылышат да. Финансылык жактан кандай баягы башкарса болот финансын? Акча түшүп атат, бирок сен бул жерде жалгызсың. Балдарың айылда, ата-энең, бир туугандарың сени карап атат. Сен Америкада жүрөсүң деп атат, бирок сен өзүңө дагы убактың жетпей жатат да. Айталы ошондой деп айтышат го көп учурда. Ооба, мындай да, Америка сен жеттиң, элдин түшүнүгү бүттү, сен бир клад тапкандайсың да бул жерденчи. Акчаны жеттиң, бүттү, сенде акча бар деп баардык акча сурашат. Ал буякта кантип акча табылып атат, кандай кыйынчылык менен, кандай балдар ата журтту сагынуу кандай болуп атат, ойлошпойт да. Ошол жерден кичине ушу көңүл бурулуш керек да, ушул жакта иштеп аткан адамдарга дагычы. Анын көңүлүн сурап, кандай болот экен деп. Өзүң финансовый грамотность керек да. Мисалы сен ал кезде биз аз эле акчага иштечик, бирок жеткирчүк. Жумасына $500 тапчык да. Азыр канча табышат эми? Азыр таппады дегенде 1000ге чейин табыш керек да. Таппады дегенде 700-800 азыр мындай. Кандай десем, минимальный баа азыр ошондой да. Намыстанбаш керек. Финансылык сабаттуулук жөнүндө айтып берсеңиз. Америкадан тапкан акчаны көп кыргыздар кайка жумшашат, мисалы, көрүп атасыз. Биринчи эле келгенде Кыргызстандан бизде мындай Кыргызстандан менчелик карыз болуп келген киши аз болуш керек деп ойлойм, бирок мен 1 жылдан ашык суммасын айтпай эле коеюн, ошол кезде доллардын курсу да анда 40-45 да. Мен 1 жыл 3 ай жалаң карызга иштегем. Кредит чаптым, анан кредиттин үстүндө алынган жана процент акча алганбыз да, күнүмдүк проценттер өсүп, андан кийин акча чогултуп, баягы биринчи эле бизде Кыргызстандан келгенде бүт эле айтат, Бишкектен квартира алам депчи. Биринчи эле максат ошол болот да, биз бүт ошо биз келген катары биринчи эле квартира алдык да. Андан кийинки ошо максат болуш керек да, мисалы, келгенден бир 3 жылдык план түзүш керек да. Мен ону 1 жылда кылып кетишим керек да. Ошо 1 жыл кылгандан кийин өзүңө баа беришиң керек дагы, андан кийинкисин аткарыш керек. Бул жакта ошондой план койсоң бат эле жетет экенсиң да, анткени мүмкүндүк бар. Телефонду бат эле аласың, машинаны бат эле аласың, айталы, Жетесиң баягы. Биз бияка келип напсини бат эле тойдуруп алдык да. Анткени ошол кезде 10 жыл мурда Кыргызстандан кийимге жетиш, жакшы телефонго жетиш, жакшы ремонт кылыш үйдү жакшы эле кыйыныраак болчу да. Азыр мүмкүн жеңил болуш керек, билбейм. Азыр деле ошондой. Бирок бат жеттик, биз бул жактан бат жеттик. Бат жеткениңдин себеби бул жакта 7 күн иштедик да биз. Кыргызстанда 7 күн 12 сааттан иштеген адам аз кезиктирем мен, жок да.
7 күн 12 саат стабильный работа болуш керек да. Стабильный иштей бериш керек. Акча келе берет. Анан туура жумшаш керек. Жанагы финансовая грамотность деген ушул жерде да. Бир максатка гана коюш керек да. Мисалы кыргыздар көп каяка жумшашат? Мисалы мен билишимче Той, аш той. Балдар айылга салат, аш тойго жумшашы мүмкүн, бирок ата энеге да көңүл буруш керек сөзсүз түрдө. Бирок балдардын дагы тапканын баалаш керек. Менин оюмча мисалы балага дагы кызга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Эмне планың бар ошодо аткар, ошондон артканы болсо бизге да карап тур депчи. Бала деле, кыз деле ата энени чоң койбойт да. Анан билбейм, бул Американын акчасы берекелүү негизи, жетет баарына. Жетет. Мен жашоомдо ушундай болду да, көп нерсеге жетти. Сурагандарга бердик, баарына берип, баягы карыз сурагандар болот, аларга бересиң, алчуңду аласың. Ыраазымын, ошол баардык нерсеге жетти. Берекеси бар. Бул жакка эми биз самор коюп, от жагып, ошо 5-этаждан үстү болсо дагы, ошо условиясы бар да. Самор жакканга үстүн жаап коюп, майрамдарды уюштурабыз. Майрамдар уюштурулат. Бул жерде кыз узатууну ушул жерден бергенбиз. Бул жерге чатыр тигилип, 5 бармак асылып, кыргызча тамада кыз узатууну ыр менен чыгарып, баарын кыргызча кылдык, кыргыз болгондон кийин. Анан бул жерде Манхэттен көрүнөт да. Достор, мен көргөндөн эң кызыгы бул жердеги самоор менен атайын Кыргызстандан алдыргансыз, Кыргызстандан атай. Сон алыста жүргөн мекендештерибиздин үй жайын көрүп, жүрөк сүйнөт, жүрөк толкуйт. Буларды баягы сатасызбы? Үйүңүз толо картина экен, сон картина. Сатыкка да бар, бирок ошол баасы ар кандай туура келбейт да. Бул сатыкка келгенде мен баасын чыгара албай кыйналасың да. Колго айталы бир жума убакыт болуп атса, 10 күн болуп атса, канча сомго сатса болот? Канча сурашат? Анан арзан сураса саткың келбеши мүмкүн. Мисалы $550 бир картина деп мен айттым да. Айтсам, мисалы американецтер алышы мүмкүн да. Анткени түшүнүшөт да. А биздин кыргыздар алып аны $550 такпайт да. Ошон үчүн кыргыздар арасында сата албайсың. Американецтерге сатыш үчүн, аны үчүн издениш керек дагы. Сиз үчүн ошо айтып берсеңиз, бул чыгармачылыгыңыз эмне? Менин чыгармачылыгым бул менин жашоомдун бир бурчу да, бир чети бул. Мунсуз мен билбейм, жашай албайм. Үйдөн дагы ким сүрөт тартат? Үйдөн уулум сүрөтчү, ал ошо окуп үйрөнгөн жок, өзүнүн таланты да. Өзүнүн берилген, Кудайдан берилген талант. Меники да ошондой да, менде эч ким үйрөткөн жок, монтип жаса деп. Өзүңө бир Кудай берет да. Түнкүсүндө эле бир идея келет, мисалы эртең бакты жасашым керек. Ошол кезде уйкуда качат да. Уйку качат, ошо таң атып берт эле ошону сатып келип жасай салсам депчи. Бул азартный болуп кетет. Балам да ошентип айтат да. Балам көбүнчө Кыргызстандын природаларын тартат. Сагынычтан келип чыкса керек. Жаңы келген кыргызстандыктын бүт баары мына ушу уборка деп коебузбу, үй тазалаганга чыгышат. Эмне айта аласыз? Кыйынбы жумуш, оорбу? Акчасы кандай? Же бул алгачкы тепкич катарыбы? Бул алгачкы баягынан таап чейип квартираң төлөнгө аябай чоң каражат да. Бул жакшы. Негизи ушул клиник сервистен башталат. Ал жерде баягы англисче адам менен практика болот, клиенттер менен. Биздин клиенттер көбүнчө ошо Манхэттенде да бардыгы англоговорящий. Биринчиден практика, анан адрес издеп баруу, бул дагы бир чоң эме да, опыт алат. Шаарды таанып, ошондой эле ар кандай типтеги имараттар бар да, мисалы. Бирөөнүн ичине кантип кириш, бирине бири окшобойт да, ошонун баары практика. Бул алгачкы келген адамга клиника аябай жакшы да. Американы таанууга, англисче сүйлөгөнгө, ошондой эле бул жактын жуган эми каражаттары да башкача да, каражат дечү эмне деши эле. Башка да жуучу каражаттары да башкача болот. Ошолор менен алгачкы таанышып, Американы таанып билүүгө эң чоң эме да, шаг. Назгүлже, жаңы келгенде турак жай маселеси кандай болгон? Турак жай маселеси ал кезде аябай кыйын болчу да.
Анткени деген кыргыздар аз болчук дагы эч кимдин документи жок болчу. Документиң жок болсо эч кандай жакшы квартира снимать эте албайсың да. Акчаң болсо да бербейчи. Андан кийин мен көчүп келгенде ошо эжем байкемдер мени биринчи келген, алар ошо жакшынакай подвалдан снимать этишиптир. Анын уяты жок. Уялбайм да, мен азыр аны сыймык менен айтам. Ошол жерде жарым жыл жашадык, ал бейсмент деп коет, ошо подвал аябай жылуу болот экен бир чети. Анан арзан болчу. Анан көп кыргыздар ошол жерге кыздар бир комнатага 4-5 болуп ылайыкташып, ошентип снимать этип жашаганбыз. Подвалдан азыр анда баягы бийик имаратка көчүп келиптирсиздер, 10 жыл аралыгы бул дагы жетишкендик десек болот. Ошондон тартып кыялда бул жерде да. Кыялданып мен өзүмдүн квартирам болот. Мен өзүмчө снимать этем деп эң биринчи жолу кагаз алып өзгө снимать эткенде да аябай сүйүнгөнбүз. Андан кийинки квартираны алганда сүйүнүч болду. Андан кийин мен таунхаус болуш керек, менде мындай террасасы болуш керек дегендей кыялдар орунду ала берди. Ошондо 10 жылда подвалдан таунхауска жеттик. Бул жакка келгенде жалгыз келдим дедиңиз да. Анан эне болсоңуз, балдарыңыз канчада эле, ал нерсени жеңүүдө эмне ыкмаларды колдондуңуз айталы. Мен бул жерде жумуш үстүндө жүрөм. Азыр заман башка. Мен кызым менен WhatsApp менен күнүгө сүйлөшөм да. Жеке суроо болсун. Бул эне үчүн балдар таштап келишим, жүрөгүңдү сууруп таштап койгон эле болот да. Канчада эле ошондо балаңыз? Ой, мактым. 7 айда. Азыр канча чыкты? Ошо карыздан кутулуш керек болуп, анан 7 айлык баланы таштап келгем да. Мисалы азыр мага да бул өтө оор тема, анткени көпчүлүк аялдар ушул үй бүлөнүн жүгүн аркалап ушу сыртка балдарын таштап келишет да. Ошондогу эненин жүрөгүн экөөбүз азыр билет болуш керек, бирок өтө кыйын. Ал ушу балдарым келгенче мен 4,5 жыл ыйлагам да. Балдарым кандай келди, ошондон кийин жүрөгүм да ордуна келди. Бирок мен жүрөгүм ошол жакта болот да. Биякта как робот эле иштей бердим да. Карсык тулушум керек, муну кылышым керек деген. Ошентип жүрүп анан операция болуп калдым. Баягы эмчектен чыгарып эле анан мастит болуп калып, бул жактан операция болдум. Бияктан мен роботтун да эч нерсени сезбей каласың да. Робот эле болуп калдым да. Мен только иштешим керек. Балдар калды, 3 балам 13-тө, 8-де, анан 9-да, анан 6 айлык, 7 айлык эмчекте балам калды. Түшүмө кирчи. Анан өзүмдү робот сездим ошондо. Бир жүрөк бул жакта эмес, бул жакта жумушту гана көрдүм мен. Мен мындай кандай. Сиз айткандай, өзү ушу карыздан кутулууга же үй бүлөнү алдыга сүрөөгө кеткен аялдарга айып тагылышы мүмкүн да, балдарын таштап каякта жүрөт деп. Ошол жөнүндө кандай коюңуз? Ошентип элдер айтат да, балдарын таштап бул кеткен деп сөз айтышат. Ар ким сен жашооңдо эмне болуп атканын эч ким билбейт, ар кайсы сөздү чыгарышат. Бирок ушу бир Кудайга эле маалымдыр, ошондогу эненин жүрөгү. Ошондой энелерге кандай колдоо айтасыз? Колдоо айтарым бул Россияда бир топко кыздар жүрөт, Европада жүрөт, Турцияда жүрөт кыргыздын кыздары. Дүйнө жүзүнө тарап кетти кыргыз кыздары. Алар робот эле. Ал жүргөн шаар ал үчүн шаар деле эмес, ал жүргөн кооздук, ал эне үчүн кооздук деле эмес, тапкан акча деле эмес да. Биринчи орунда эненин жүрөгү. Эненин жүрөгү качан гана балдар жанына келип, ошол жүрөгүң бир калыпка келгенден кийин гана тапкан акчаңдын таттуулугу билинет, жашоонун кооздугу түзсү көрүнөт да. Азыр мен сени да айта алам, азыр робот элесиң да. Мындай адамдын сезими бүт өлүп ошол балдар менен эле калат. Канча күч керек да ошол нерсени басып өтүүгө. Мисалы көп энелер антип да кете албайт да. Айталы мен Кыргызстанга кетем деген нерсе менен турам да мен. Ошол нерсе мени тынчсыздандырат да. Энелерге айтарым, бекем болуш керек. Мисалы көп ошондой энелерди сөздөр, адамдар обуш бетер артка тартып, адамды ошо жинди кылат да, мен тигинтип айтыптыр, мынтип айтыптыр деп эч кимдин сөзүнө эч кандай маани бербеш керек. Бул жашооңдо эмне болуп атканын бир Кудай аны өзүң гана жакшы билесиң. Миллион адам болсо миллион нерсени сүйлөшөт. Өздөрү бир история чыгарышып айта берет, сенин аркаңга мындай болуптур, тигиндей болуптур депчи. Эч маани бербеш керек. Бул адам менен алышып болбойт. Андан көрө акыбал менен алышыш керек. Акыбал менен алышып Кудайга коюп эле, ошо өзүң акыбалыңды оңдосоң бул жашоодон өтүп кетиш да оңой экен да. Балдар жокто, жана операция болгондо ошол нерсени сезгем да мен.
Бул жерде туугандарыңыз бар беле, сиздерди колдогон ушул учурда? Туугандарым, менин байкем, эжем бар болду. Анан ушу мен бир жерим ошо мен эч кимге мен мындай акыбалда болуп калыптырмын деп ыйлап эч кимисине жүгүмдү арткан жокмун да. Ошо бир Кудай өзү жардам берет экен да. Эч кимге эч кандай күнөөлөбөш керек эч кимди. Мисалы ошол кездеги мен кредит карызма да мен ошол учурдагы адамдарды мен күнөөлөбөйм. Мен ошол сынактарды мен кийин мен сүйдүм да ошол сынактарымдычы. Сүйөсүң да, сүйүш керек ал сынактарды. Ошол сынактардан туура өтүш керек да. Адамдарды күнөөлөп, сен ошол жерде мен ошон үчүн кредитке батып калдым, мен ошон үчүн карызга батып калдым. Мен тагдырымды бул метип койду дейсең, ал жерде өсүш да болбойт, эч нерсе болбойт. Адам жоголуп кетиш оңой эле да. Ошон үчүн мен айтат элем, эч бир адамды күнөөлөш керек. Тагдырыңды сыйлашың керек. Сенин тагдырыңбы, ушул нерсе жазылып атабы, сен буну сыйлап гана кабыл алыш керек. Сынактарды сүйүшүң керек. Ошондо гана өсүш болот. Эч бир адам подвалдан бийик табылып көтөрүлүш оңой болот. Анан көтөрүлүш деген бул адамдын өсүшү дагы бул жүрөктүн тазалыгына байланыштуу болот да. Эч бир адамга кең болбош керек, таарынчың болбош керек. Жашап аткан бул жакта жумушуңда ситуацияда аркы өтүп кеткен жашооңда эмне ситуация болсо дагы ошолордун баардыгын сүйүш керек да, кабыл алыш керек мындайча айтканда. Бул мен менен, мен муну өтөм, Алла менен деп гана астыга кетиш керек. Нью-Йорк, Бруклин, америкалык кыялдарды багындырган Назгүл Айым экөөбүз эже-сиңдидей сүйлөштүк окшойт. Назгүл эже, терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Достор, мына ушундай реалдуу окуялардан сабак алсаңыздар болот. Эгерде дагы сиздерге керектүү, пайдалуу маалыматтар бар боло турган болсо, темалар бар боло турган болсо, биздин алдыбызга комментарий катары жазыңыздар. Биз ал үйгө жеткенге да аракет кылабыз. Рахмат силерге да. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангард